Саламатсыздар урматтуу Чалкан медиа каналынын көрөрмандары, өлкөбүздө алынган акыркы сааттагы жаңылыктар менен сиздерди тааныштырабыз. Каналыбызга катталып ой пикирлериңиздер менен бөлүшүңүздөр. Жалал Абадтагы Курманбек стадиону оңдолуп бүттү. Жалал Абад шаарындагы Курманбек стадиону толук реконструкциялангандан кийин пайдаланууга берилгенин Кыргыз футбол союзу маалымдады. Билдирмеге ылайганда 5000 көрүүчү орундуктар, жарык берүүчү чырактар орнотулуп, бөлмөлөр оңдоп түзөлгөн. Мындан тышкары Кыргызстанда биринчи жолу аталган стадионго VAR системасы, калыстар видео аркылуу көрүү мүмкүнчүлүгү орнотулары маалымдалды. Оңдоо иштери Кыргыз футбол союзу жана Жалал Абад шаардык мэриясы тарабынан аткарылган. Стадион Азия футбол конфедерациясынын, эл аралык футбол федерациясынын талаптарына толугу менен жооп берет. Анда эл аралык расмий оюндарды өткөрүүгө болот деп айтылат маалыматта. Ачылыш аземине Кыргыз футбол союзунун президенти Камчыбек Ташиев да катышкан. Объектинин ачылышынан кийин дароо Кыргыз Республикасынын 1xbet премьер-лигасынын Мурас Юнайтед жана Илбирс командаларынын беттеши башталган. Сонун жаңылык. Сиз билген жана иченген Умбем клиникасы эми сизге дагы да болсо жакыныраак болду. Анткени бизде жаңы филиал ачылды. Андыктан келип, өзүңүздүн жана жакындарыңыздын ден соолугуна кам көрүшүңүздү сунуштайбыз. Биздин жогорку даражадагы дарыгерлер төмөндөгү адистиктер боюнча кабыл алат: стоматология, гинекология, терапия, лор, хирургия, педиатрия, урология, УЗИ жана башка адистиктер. Лабораториялык анализдин 5000ден ашуун түрү алынат. Жогорку даражадагы стерилизациялоо. Биздин дарек ВДНХ метросу, Кондратюка көчөсү 2. Телефон номерибиз 8925 103 22 55. Кабыл алууга алдын ала жазылып келүүңүздөрдү суранабыз. Умбем клиникасы. Сиздин ден соолугуңуз, биздин камкордук. Кыргызстан менен Кытай бедел бекетин ачуу боюнча иштерди баштады. Кыргызстан менен Кытай Ысык көл облусунда жаңы бедел өткөрүү пунктун ачуу боюнча иштерди биргелешип баштаганын министрлер кабинетинен билдиришти. Айыл чарба министрлигинин башчысы Бакыт Төрөбаев жаңы өткөрүү пунктунун курулушу пландалган жерде ведомстволор аралык кеңешме өткөрдү. Жумушчу топ бекеттердин, чек ара жана бажы көзөмөлүнүн объектилерин жайгаша турчу жерлерин карап чыкты. Ошондой эле Барскоон, Үч Турфан, Ак Суу автожолунун маршруту жана бул объектилердин толук кандуу иштеши үчүн тийиштүү инфраструктураны куруу маселеси талкууланган. Өткөн жылдын май айында президент Садыр Жапаров менен Кытайдын төрагасы Си Цзиньпин эки өлкөнүн ортосундагы достуктун жаңы дарбазасы жана кызматташтыктын көпүрөсү боло турган бедел өткөрмө пунктун ачуу боюнча макулдашууга жетишкен. Азыр Кыргызстан менен Кытайды эки магистрал бириктирет. Бири Торугарт Нарын облусунда, экинчиси Эркештам Ош облусунда. Премьер-министрге ок атылып жарадар болду. Словакиянын премьер-министри Роберт Фицону Белгисадан бир нече жолу аткылады. Бул тууралуу РИА Новости жергиликтүү Правда басмасына шилтеме берип жазган. Роберт Фицо өкмөттүн көчмө жыйыны учурунда жаракат алган. Кол салган адам бир нече жолу ок чыгарган. Ал полиция тарабынан кармалды деп айтылат маалыматта. ЖМКлардын күбөлөргө таянып жазганына караганда, окуя расмий иш-чарадан кийин саясатчы коомчулукка чыкканда болгон. Ал ич көңдөйүнөн жаракат алган. Аны тик учак менен Братиславадагы ооруканага алып барышкан. Фицо бир нече жолу Украинага аскердик жардам көрсөтүүгө каршы чыккан. Ошондой эле бул өлкөнүн НАТОга мүчөлүгүн колдобой турганын жана мындай маселе каралса, вето укугун колдоноорун белгилеген. Мындан тышкары премьер-министр Словакия Россия менен жакшы мамиледе болууга кызыктар экенин билдирип, бул багытта кадамдарды жасоону убада кылган. Акылбек Жапаров Малайзиянын премьер-министри Анвар Ибрагимдин Кыргызстанга болгон тарыхый сапары эки өлкөнүн ортосундагы кызматташууну кайрадан жандантат. Кыргыз Республикасынын министрлер кабинетинин төрагасы, Кыргыз Республикасынын президентинин администрациясынын жетекчиси Акылбек Жапаров өлкөгө расмий сапар менен келген Малайзиянын премьер-министри Анвар Ибрагим менен жолукту. Министрлер кабинетинин төрагасы Кыргызстан менен Малайзиянын бекем достук байланыштары, жалпы дин жана окшош салттар байланыштырган боордош мамлекеттер экенин белгиледи. Сиздин Кыргызстанга жасаган тарыхый сапарыңыз биздин өлкөлөр ортосундагы жигердүү кызматташууну кайра жандантуу үчүн баштапкы кадамы болуп саналат. Жогорку деңгээлдеги сүйлөшүүлөр биздин бардык багыттар боюнча кызматташууну кеңейтүүгө эки тараптын умтулганыбыздын айкын далили, деди ал. Акылбек Жапаров эки өлкөнүн ортосундагы көптөгөн тармактарда кызматташуунун олуттуу потенциалын белгиледи. Атап айтканда энергетика, транспорт, айыл чарба, логистика, телекоммуникация, өнөр жай, каржы, халал индустриясы, тоо кен өндүрүшү, маалымат технологиялары, туризм жана башка тармактарда өз ара аракеттенүүнүн чоң келечеги бар. Бул контекстте министрлер кабинетинин төрагасы Кыргызстан менен Малайзиянын ортосундагы толук масштабтуу бизнес өнөктөштүктү баштоо үчүн биргелешкен күч аракеттерди жумшоонун маанилүүлүгүн белгиледи. Кызматташтык механизми
механизмдеринин бири 97-жылы түзүлгөн атайын кыргыз-малайзиялык биргелешкен комиссия болуп саналат. Акылбек Жапаров бул өкмөттөр аралык комиссиянын ишин жакынкы аралыкта Бишкекте же Куала-Лумпурда улантууну сунуштады. Министрлер кабинетинин төрагасы малайзиялык инвесторлорду энергиянын кайра жаралуучу булактары, тоо-кен өнөр жайы, жеңил өнөр жай, халал сертификаты жаатында кызматташууга, IT тармагында, билим берүү тармагында кызматташууга, ошондой эле исламдык каржылоо жана Азия банк системасы, жол инфраструктурасын куруу жана башкаруу жаатында тажрыйба алмашууга чакырган. Өз кезегинде Малайзиянын премьер-министри Анвар Ибрагим жылуу кабыл алгандыгы жана меймандостук үчүн ыраазычылык билдирген. Ал белгилегенде эки өлкөнүн ортосунда ишенимдүү жана достук мамилелер бар. Премьер-министр Анвар Ибрагим көптөгөн тармактарда чоң потенциалга ээ болгон, эки тараптуу кызматташтыкты өнүктүрүүгө жана бекемдөөгө даяр экендигин белгилеп, кызматташтык программаларын иштеп чыгууну баштоону сунуштаган. Анын айтымында Малайзия Кыргызстанда оперативдүү банк ачууга жана банк тармагында кызматташууга кызыктар. Малайзиянын премьер-министри билим берүү тармагында кызматташууга токтолуп, аз камсыз болгон үй бүлөлөрдүн студенттерин жогорку окуу жайларында билим алуу баасын төмөндөтүү мүмкүнчүлүгүн карап жатканын билдирди. Тараптар эки өлкөнүн министрликтери менен ведомстволору ортосундагы кызматташтыкты активдештирүүнүн маанилүүлүгүн белгилешти. Шайлообек Атазовдун мандаты Муртазалиевке берилбейт. БШК президентке шайлоо өткөрүүнү сунуштады. Борбордук шайлоо комиссиясы Бишкектин Свердлов району боюнча жогорку кеңештин депутаттыгына мөөнөттөн мурда шайлоону белгилөө сунушу менен президентке кайрылат. Мындай чечим БШКнын 15 майда болгон жыйынында кабыл алынды. Эскерте кетсек, 2022-жылы 27 февралда Бишкектин Свердлов району боюнча жогорку кеңештин депутаттыгына шайлоо болгон. Анда шайлоону Абдурахман Муртазалиев утуп, Шайлообек Атазов экинчи орунду алган. Бирок милиция Муртазалиевдин тарапташтары делген адамдарды добуш сатып алуу фактысы боюнча кармаган. Мындан улам борбордук шайлоо комиссиясы милициянын материалдарына таянып Муртазалиевди депутаттыкка талапкерлердин катарынан чыгарган. Натыйжада Атазов депутат болгон, бирок Муртазалиев милиция кармаган адамдарда тиешеси жок экендигин айтып чыккан. Ал БШКнын чечимдерин жокко чыгаруу өтүнүчү менен сотко кайрылып, бирок бардык инстанциядагы соттор анын өтүнүчүн канааттандырган эмес. Быйыл 21 февралда Муртазалиевдин жактоочусу Талайгүл Токтокунова БШКга кайрылып, Атазовдун депутаттык ыйгарым укуктарын токтотуп, мандатты Муртазалиевке берүүнү суранган. Ал кайрылуусунда милиция добуш сатып алууга шектеп кармаган адамдардын Муртазалиев менен байланышы жок экенин Свердлов райондук сотундагы териштирүүдө аныкталганын билдирген. Ал соттун чечими 2022-жылы 16 майда чыккан. БШК кайрылууну 22 февралда карап, аны канааттандырган эмес. Мындан улам Токтокунова Бишкектин административдик сотуна БШКнын 22 февралдагы чечимин жокко чыгарууну өтүнүп кайрылган. Марттын башында административдик сот арызды карап, борбордук шайлоо комиссиясынын 22 февралдагы чечимин жокко чыгарган. Ошондой эле сот БШКны 2022-жылдагы Муртазалиев боюнча чечимин жокко чыгарууну жана депутат деп таанууну милдеттендирген. Кийин шаардык сот аталган чечимди күчүндө калтырган. Бирок 30 апрелде жогорку сот биринчи инстанциянын чечимине өзгөртүү киргизген. Мурдагы чечимдеги БШК Абдурахман Муртазалиевди депутат деп таанууга милдеттендирилсин деген бөлүгү алынып салынган. Тактап айтканда, жогорку соттун чечимине ылайык Шайлообек Атазовдун мандатынан ажыратуу каралган. Ал эми анын мандатын Абдурахман Муртазалиевке берүү же бербей коюу маселесин БШК өз алдынча чече турган болгон. 7 майда БШК Атазовдун мандатын алган. Ошол эле учурда мандатты Муртазалиевке да берген эмес. Толубай Бакасовдун ден соолукту чыңдоо борбору Кытай элдик ыкмасы менен гайморит, грыжа, артрит, остеохондроз, куяң, тиземун, простатит ооруларын дарылоо жана кан айлануу системасын жакшыртуу. Гайморитти дарылоо ыкмасы мурун көңдөйүндөгү ириңдерди жибитүү үчүн от жагуу, андан соң табигый таза чөптөн жасалган порошок менен ириңди сыртка алып чыгаруу. Грыжа, остеохондроз, тизе муун жана суук тийген ооруларды дарылоо ыкмасы. Ооруган жерге гандин же жөнөкөй тил менен айтканда дары чөптөргө сугарылган таякчалар менен массаж жасоо, андан кийин от жагуу. От жаккан соң атайын табигый чөптөрдөн жасалган дары майларын шылап, денедеги токсин, туз жана вирустарды чыгаруу. Келип 100% кепилдик менен ден соолугуңузду чыңап кетиңиздер. Кененирээк маалымат алуу үчүн экраныңыздардагы номерге кайрылыңыздар. Bir ayda чет өлкөдөн 9 кароосуз калган бала 14 мигранттын сөөгү келди.
Кароосуз калган 5 жашы жет элек кыргыз жараны Орусиядан, 4 кыргыз жараны Тажикстандан мекенине кайтарылды. Бул тууралуу Тышкы иштер министрлиги билдирди. Андан тышкары мекеме АКШнын Теннесси жана Пенсильвания штаттарынын тургундары асырап алынган 2 кыргыз баланын жашоо шарттарына байкоо жүргүздү. Апрель айында чет өлкөдөгү консулдук кызматтар 126 жолу кырсыкка учураган мекендешке укук коргоо жана сот органдарында жардам көрсөткөн. Беларуста, Германияда, Казакстанда, Кувейтте, Россияда, Сауд Арабиясында, Тажикстанда, Туркияда, Украинада оор турмуштук кырдаалда туш болгондор Кыргызстанга кайтарылды. Bir айда 8 жарандын 550 миң сомго жакын төлөнбөгөн эмгек акысы өндүрүлдү. Чет өлкөдө каза болгон 14 мигранттын сөөгү келген. Өзгөчө кырдаал министрлиги суучулдарга керектүү мобилдик бара камера тапшырылды. Өзгөчө кырдаалдар министрлигине мобилдик бара камера тапшырылды. Мекемеден билдиришкендей, аны кабыл алуу иш-чарасына министр Бообек Ажыкеев, Туркиянын Кыргызстандагы элчиси Ахмет Садык Доган, ТИКАнын төрагасы Серкан Каялардын жана куткаруучулар катышкан. Мындай техника буга чейин өлкөдө жок болгондуктан суучулдарга тиешелүү шарт түзүлбөй келгени белгиленди. Бара камера 10 метрден 50 метрге чейин чуңкуп чыккандан кийин суу астындагы абанын басымын суучулдардын дем алуусуна калыбына келтирүү үчүн колдонулат. Разаковта милиционерлер үчүн 32 батүрлүү кызматтык үй салына баштады. Баткендин Разаков шаарында милиция кызматкерлери үчүн кызматтык турак үйдүн курулушу башталды. Бул тууралуу облустук милициядан билдиришти. Көп кабат турак үй 32 батүрлүү болуп саналат. Ал Лейлек райондук милициясынын өздүк курамы үчүн курулат. Курулуш иштерин ИИМдин курулуш монтаждоо башкармалыгы жүргүзөт. Үйдү быйыл 1-ноябрга кыргыз милициясынын 100 жылдык мааракесине карата бүткөрүү пландалууда. Облустук милициядан билдиришкендей, буга чейин Разаков шаарында милиция кызматкерлери үчүн салынган кызматтык үй болгон эмес. Депутаттар шайлоо алдындагы үгүтчүлөрдүн санын азайтуу мыйзамын четке кагышты. Жогорку Кеңештин жыйынында президенттин жана Жогорку Кеңештин депутаттарын шайлоо жөнүндө конституциялык мыйзамына өзгөртүүлөрдү киргизүү тууралуу конституциялык мыйзамды четке кагышты. Мыйзам долбоору шайлоо процессин өркүндөтүү максатында иштелип чыкканы белгиленет. Мыйзам долбоору шайлоо алдындагы үгүтчүлөрдүн санын кыскартууга багытталган. Талкуунун жүрүшүндө депутаттар бул демилгеге каршы чыгып, жыйынтыгында мыйзам долбоору четке кагылды. Мэрия Ататүрк паркындагы үйлөрдү бузуп баштайт. Ататүрк паркындагы үйлөрдү бузуу иштери 20-майда башталат. Бул тууралуу Бишкек мэриясы билдирди. Муниципалитеттен Сейилбакка байланыштуу жыйын өтүп, анда 20-майдан тарта 92-жылдын 25-июндагы 225-токтомду ишке ашыруу тапшырмасы берилди. Мэрия буга чейин парктын жерин кайтарып алуу үчүн мыйзамсыз курулуштар боюнча сотко кайрыларын айткан. Кала башчысы Айбек Жунушалиев үй ээлерине жер тилкелерин өз ыктыяры менен шаардын карамагына өткөрүп берүүнү сунуштаган. Белгилей кетсек, Ататүрктүн 43 гектар жеринде 198 объект уруксатсыз жайгашкан. Алардын катарында көп кабаттуу турак жай дагы бар. Парктын аймагындагы жер тилкелери жогорку кызматта иштеген мурдагы аткаминерге, саясатчыларга берилип кеткени айтылып, алардын тизмеси дагы жарыяланган. Парламенттин айрым депутаттары Сейилбактагы үйлөрдүн кожоюндарын коргоп чыгышкан.